Саламатсыңарбы балдар, биз бүгүн силер менен сабакта калктын динамикалык өсүүсүнүн өзгөчөлүгү деген тема боюнча сүйлөшөбүз. Биздин бул сабагыбыздын максаты биринчиден эле калктын динамикалык өсүүсү кандай болгонун билесиңер. Экинчиден өлкөдө кантип калктын саны көбөйгөнү тууралуу таанышасыңар. Ал эми үчүнчүдөн өз алдынча маалымат топтоого көнүгөсүңөр. Кыргыз Республикасында 2009-жылы 5418,3 миллион калк жашаган. Ал эми 1897 жылкы эл каттоонун маалыматы боюнча анда жашаган калктын саны болгону 663 миң гана болгон. Бул жылдардын аралыгында калктын саны 7 эседей өскөн. Кыргыздардын 1916 жылдагы көтөрүлүшү жана Биринчи дүйнөлүк согуш жылдарында калктын саны төмөндөгөн. Мисалы 1913-20 жылдары калктын саны 0,5%ке кыскарган. Ал эми Экинчи дүйнөлүк согуш жылдарында калктын табигый өсүү темпи төмөндөгөнү менен согуш жүрүп жаткан Европалык бөлүктөн өзгөчө оккупацияда калган райондордон көчүрүлүп келгендердин жана өз жеринен куугунтукта алып күчкө салып көчүрүлгөн Чечен, Ингуш, Карачай, Балкар, Крым татарларынын эсебинен калктын жалпы саны анчалык кыскарган эмес. Калк санындагы эң жогорку өсүш 1950 жылдардан кийин болду. Мисалы 1950-90 жылдар аралыгында ар бир 10 жылдагы калктын өсүшү 26,3%ке барабар болгон. 2009 жылы бул көрсөткүч 18,5%ке жеткен. 1950-2000 жылдар ичинде республика боюнча калктын өсүшү 2,37 эсе болсо, ал эми Жалал-Абад, Ош облустарында 3 эсеге жакын. Ал эми ушундай эле көрсөткүч Ысык көл, Талас, Чүй облустарында 3 эсеге көбөйгөн. Бул жылдары республикадан көчүп кеткендердин саны да өскөн. Балдар, силерге үйгө тапшырма: калктын өсүүсү боюнча өзүңөр китептен окуйсуңар, интернет булактарынан дагы кошумча маалымат аласыңар. Ошондой эле республика боюнча кайсы жылы калктын саны шаарда канча, айылда канча экенин таблица кылып жазып жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.